Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарды зомбулуктан коргоо боюнча фондусу менен Кыргызстан Улуттук Федерациясы коомдук бирикмеси 2 жылдан бери элет кыздарын зомбулуктан коргоонун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген долбоорунун негизинде зомбулуксуз жашоо турмуш мектеби программасын Аксы районундагы Авлетим айыл аймагына караштуу Калмат Алымкулов атындагы орто мектепте иштеп жатат. Үйрөндүк 11ге чейин эртең 6-дан кечки саат 11ге чейин абдан кыйналдык. Бирок ошол Калмат Алымкулов атындагы орто мектептин окуучулары эми тармакты кеңейтишип, андан сырткары Авлетим айылындагы 5 мектептин окуучу кыздары да кызыгуу менен окуп жатышат. Эми программага Жергетал айыл аймагындагы Ирматов мектебинде окуп жаткан кыздары да тартылышты. Мектептин кыздарына адам укугун колдойбуз, элет кыздарын коргойбуз аталышындагы программа жакты. Бул долбоор менен кыздардын уялчактыгын, тартынчактыгын жоюп, адам укуктарын коргоону үйрөнүүгө болот. Андан сырткары кыздар көмүскөдө катылган таланттарын өркүндөтүү, келечекке болгон көз карашын өзгөртүүгө жетише алат. Ирматов мектебинде достук кубогу болуп жатат. Бул долбоордун максаты элет кыздарынын уялчактыгын, тартынчактыгын жоюуга жардам берет. Алардын укуктарын коргоодон тим болбостон эле ошол тартынчаактарын жоюуга жардам берген долбоор да. Ал эми Адина Көчкөнбаева бул иш-чарадан өзүнө эң керектүү маалыматтарды топтоого жетишкен. Мындай долбоордун арты менен адам укуктарын коргоо жана аны жайылтуу максатында элет кыздарына жардам берилүүдө. Мектепте бүгүн жана буга чейин дагы достук кубоктору, достукка арналган иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп келет. Мындай иш-мерчемдер менен бирге эле адам укуктары тууралуу лекцияларды да угабыз дейт каарманыбыз. Мындай зордук зомбулукка ким кабылат? Көбүнчө кыздар кабылат да. Ошол кыздардын мындай укуктарын коргоо максатында биз көптөгөн кечелерди уюштуруп, спортторду уюштуруп, мындай адамдарды үйрөтүп келебиз да. Аталган мектепте жалпы 941 окуучу болсо, анын ичинен 432си кыздар. Мына ушул кыздарды аталган долбоорго тартуу максатында ар кандай тегерек столдор, укук тууралуу маалыматтар берилип келет. Мындай иш-чаранын бири мектептер арасындагы кыздардын достук кубогу бүгүн да орун алды. Кыздар өздөрүн эркин алып баруусу, эгерде бир үйдө болобу, башка жерде кандай бир проблемалар болсо, бизге тестен тез кайрылуу менен биздин соцпедагогубуз Бердигулуу Айда менен тез жакын байланышып, анын үстүнө 62 мугалимдин ичинен 43 аялдар түзөт. Ошолор менен деле мындай кеңешүү менен аларды чечишип атат. Ирматов атындагы достук кубогунан соң Авлетим айылында Калмат Алымкулов мектебинде адам укугун колдойбуз, элет кыздарын коргойбуз деген темада кароо сынак өттү. Бул жерге 2 айыл аймактан 5 мектептин окуучулары катышууга мүмкүнчүлүк алды. бизде көптөгөн оюндар өтөт. Бул албетте Аталган долбоор 2015 жылдын 1 апрелинен баштап ишке кирген. Мындагылар биринчи дил баян жазуу менен долбоорго кабыл алынышкан. Бул долбоор менен окуучулар башка областтарга чыгууга да мүмкүнчүлүк алышкан. Буга чейин бул 2015 жылдын 1 апрелинен башталган бул проект. Андан бери биз Сарчелекке барып тренингтерди өтүп, тренерлик наам алдык. Андан сырткары Вашингтондон келишип, 22 сентябрда Бишкекте болдук. Андан сырткары ушул эле октябрь айында кыздар күнүнө карата өткөрүлгөн концертке барып келдик, Ысык Атага. Ал жакта дагы достук концерттерин өткөзүп келдик. Мындай иш-чаранын арты менен кыздар өздөрүнө көптөгөн дос арттырып, башка жерлерди көрүүгө жетишкен. Ар бир жердин өзгөчөлүгү бар дегендей, кайсыл жакка барбасын ошол жердин жакшы сабаттарын ала алышкан. Оштун бир мектебинде эч качан тартынчактык жок экен да, кыздардачы бардык уялбай эле балдардын ролун деле аткарышат экен. Биз ошону классташтарыбызга айттык, ушундай экен десек, алар азыр өсүш бар да. Бардыгындачы тартынбайт, уялбайт. Бул проекттин артынан биз ушул тартынчагыбызды жойдук эң негизгиси. Маалыматтарга караганда жабырлануучулардын көпчүлүгү элеттик кыздар деп табылган. Мына ушул элет кыздары үчүн уюштурулган долбоор кыздар үчүн гана эмес, жалпы элге жардам берет. Биз буга катышканда өзүбүзгө мисалы позитивдүү нерселерди кабыл алдык десек да жаңылышпайбыз. Себеби буга катышкандан кийин биз ошол долбоорлорду иштеп, кандай тренингтерди өтүш керек, ошолорду ала алдык. Жана ошондой эле бул кыздардын азыркы учурда көп мындай зор зомбулуктар өтө көп көрсөтүлгөндүктөн аларды кантип алдын алыш керек. Жана ошондой эле алар ошол үй бүлөлөрдө зор зомбулук көрсөткөндө кимге кайрылыш керек, ушуларды биле алдык. Бул уюшулган топ республикалык трендтен келгенден кийин ал жактан көргөн билгендерин Аксыдагы мектептерге айтып беришет. Долбоордун арты менен мындагылардын эң негизги жетишкен ийгилиги тартынчактыкты жоюу, укугун билүү, өздөрүн коргоого үйрөнүү болгон. Биздин бул долбоордо иштегенибизге мына бул 2 жылдын жүзү болуп турат. Биз бул долбоордон өзүбүзгө алган эң
мындай жакшы жактарыбыз ушул тартымбоону, мындай эл алдында кандай сүйлөөнү үйрөндүк. Ушул эле жылдын 8 октябрында биз Бишкек шаарына барып келдик. Ушул Долбоордон Чүй областынын Ысык Ата районунда Өтөгөн мектебине бардык. Ал жерге барып өзүбүзгө көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Кандай укуктарыбыз бар биздин. Ар бир адам өзүнүн укугун коргоону билиш керек. Биз ошол келип бул жака келгенден кийин өзүбүздүн зонаны, Авлетин зонасын, жана Жергетал зонасында мектептерди кыдырып, ошол кичине түшүндүрүү иштерин өттүк. Анан биздин ушул Долбоордон Чүй областынан бир кызыбыз ошол проекттен өтүп, Нью-Йоркко ООН женщина уюмуна барып, ошол биздин кыргыз кыздарынын ошол жакта үнүн жеткизип келди. Мектептин окуучуларына башкача түрдө гимнастика жасатып, андан сырткары